Мекендештер, бүгін сделкабыз Росбанкта болып өтті. Қандай сделка десеңіздер, қардарыбыз Мотоев Султан Мурат нақталай ақша қалды. Бізден қардарыбызды чын жүректен компанияның атынан құттықтап кетем. Әрбір тұрақ жай алам деген қардарға ошындай күн дағы насип қылсын демекчимин. Тұрақ жай жөнінде айтсам, Москвадан, Екибадан тұрақ жайға ие болды. Bir ay иштештик, эмне себептен биздин компанияга токтолгонун, үйдө канча үй көргөнүн жана дагы эмне үчүн Москвадан турак жай алганды чечимини сиздер менен бөлүшүп кетсин. Ошол мекендештер негизи турак жай алган киши утулбайт демекчимин. Сделканын жүрүшү бардыгы видеодо. Кардарыбыз видеого түшкүсү келген жок, түшүнөсүздөр деген ойдомун. Өзү сүйлөп, отзывын айтсын. Саламатсыздарбы, мекендештер. Ушул KG Rejimist жалпы жамаатына рахмат. Зульфия эжеге особенно. Бул жерден тандаган себеби көптөн бери карап жүрөм. Силердин үй алып бергендериңиздерди көрөм. Интернеттен деле мен чын айтканда 4 жыл мурда сиздерге баргам. Үй алсамбы деген ойдочу. Барып, анан Кыргызстанга кетебизби деген ойда кайра албай кеткенмин. Кетип жүрүп ошол убактагы акчага азыр үй ала албайт экенсиң да. Өтө эле мындай инфляция болуп, акчанын күчү кетип калды. Ошол себептен азыркы акчага ал кезде мен жакшы үй алмакмын да. Ошого кайсы убак болбосун, мүмкүнчүлүк болсо, любой жерден, кайсы жерде болбосоңор, ушундай жерби, үйбү алып кое бергиле мекендештер. Эми бул пайдалуу, баардыгыңар эле билесиңер, бирок эми машина алсам, башка алсам деп жүргөндөр болот. Ошого главное үй алып койгула. Эч утурбайт экенсиңер, акчанын күчү кете берет экен. Мен ошо 4 жыл мурдагы акчанын үстүнө дагы 2 эсе ошончо кошуп туруп, ошол эле убакта үйдү алдым. Эми сиздердин көп видеоңуздарды көрөм, баардыгы ыраазы. Ошо клиенттердин катарында мен дагы ыраазымын азыр. 1 айдын ичинде бүттү, Кудай кааласа. Эми дагы мен өзүмдүн да тааныштарым уже сиздерге аракет кылып баштады. Үй алып берсинчи бизге дагы депчи. Ойлойт да, эгерде первоначальный взнос жок болсо, же ипотека болсо, биз каалаган үйүбүздү ала албай турбайбызбы деген ой болбош керек. Себеби Султан менен дагы биз турак жай издегенде көптөгөн варианттар чыкты, көптөгөн үйлөрдү көрдү. Планировкасы жакпай калат, же болбосо башка же баары идеальный болсо документ жагы туура эмес болуп калат. Ипотекага алынабы же башка болобу, первоначальный взнос барбы, жокпу, бул үйгө келгенде бул дагы бир башка процесс. Себеби үйдүн рыногунда үйлөрдүн түрлөрү дагы көп, планировкасы начар болуп калышы мүмкүн, документтери жакшы эмес болуп калышы мүмкүн. Султан менен дагы 1 ай бою иштештик, үйлөрдү дагы көрдү. Бир жер жакса, бир жер жакпайт. Анан бир үйдү чындыгында бир үй менен баштаганбыз, бирок сатып уже аванс киргизген жерден токтотуп, кайра башка үйдү караганга туура келген. Ошол мекендештер анан алдын ала үй карап туруп, биз ушул үйдү алабыз деген болбойт да, это не рабочий вариант. Себеби качан гана иштеп баштагандан кийин, качан гана документ көргөндөн кийин алып берсек болот деген сөз болушу мүмкүн. Алдын ала эч бир үйдү алып беребиз деген сөз дагы айта албайбыз да. Султан канча үй көрдүң негизи? Сынадың же сынаган жоксуңбу? Көп эле көрдүм, бирок
Бүгін сүретте көрген ижабы башка экен. Аны районда айланышы керек экенсин. Өзүм жумуштан чыгып алып кеч ошо райондорду караптым. Анан что-то жакпайт, баягы мындай машина парковкага место жок болуп калат же башка мындай. Ошол өзүңөргө жаккан жерди тапсаңар, ошол. А так Москва чоң, кайсы мисалы үчүн баардык Москваны айланып бүтпөйсүң негизи. Определенный бир райондон баштап караган оң да, себеби ошол районго көнгөнсүң, жагат, ошондогу үйлөрдү карап таштаганда уже түшүнөсүң да. Москва шаарынан 2 бөлмөлүү 48 квадрат азыр сделкасы болду. Договор купли-продажага кол коюлду. Регистрация өткөндөн кийин албетте үйгө дагы бар, үй дагы көргөзөбүз. Прям шикарный ремонт эмес, чындыгын айткандачы. Ошондой ремонт. Ар ким өзүнө ылайыктуу ремонт кылып алат. Мен башында ремонтко көңүл бурбагыла. Ал ремонт болсо силер ашык жерде акчасын төлөп аласыңар. Кийин өзүңөрдүн аурасы, өзүңөргө жаккан ремонтту жашай аласыңар. Ремонту начар болсо азыр алып туруп, кийин кыргызча вариант кылып ремонт кылсаңар болот. Квадрат чогуу. Ошо мекендештер, бул катардагы сделкабыз ийгиликтүү, жакшы өттү. Кимде ким турак жай алам деп ниет кылып жүрсө, биздин компанияга кайрылсаңыздар болот. Февраль күнү болуп өткөн сделкабыздын ачкычыны бүгүн 15 март алдык. Турак жай жөнүндө айтсам, 2 бөлмөлүү метро Пражскийге жакыныраак жерде жайгашкан. Ал эми кардарыбыз жөнүндө айтсам, наличкага накталай акчага алды. Кардарыбызды компаниянын атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Ал эми баасы канчага болду десеңиздер, описанияны окуңуздар. Бул кызыктуу болуш керек баардык мекендештер. Көп кайрылган мекендештер Москвадагы үйдүн бааларын билгилери келет. Албетте ар бир райондун өзүнүн баалары бар, ошол рыночный баа болот. Ошонун негизинде анан карай. Рахмат ошол KG недвижимость Зурмандасына. Үйдө бир ай издеп алдык. Эми бул мүлктү алып койгон жакшы экен. Көп жерден угабыз, көп чоң адамдардан угабыз. Анан өзүбүз деле бул эми Москваны таштап кетебиз деген эч кандай баардык адам деле болот. 1 жыл 2 жыл иштейм, анан кайра кетем деп. Бирок мен деле ошол ойдон келип, бирок 10 жыл ушул жакта жүрүпмүн. Карасамчы. Ошого мүмкүнчүлүк болсо алып коюп, өзүң үйүңдө жашаганга жетпейт. Ошол бүгүн күнгө насип кылып, бүгүн алдык. Рахмат ушу командага, KG недвижимость. И иштериңиздерге ийгилик. Ошо метро жакын болуш керек. Кичине квадрат чоңураак болуш керек. Ошонусуна карадым. Подмосткадан болсо, эгер только машина менен катташ керек экенсиң, эгер таксистер болсо алса болот. Эми Подмосткадан метро жак жерлерденчи. Мен ошо метро жакын жерлерди карадым.
основночу. Ошо. Эмнеге ремонтун караган жоксуз? Ремонтуну караганын себеби азыр эми ар ким өзүнүн баягындай желаниясына карап ремонт жасайт. Эгер ремонт мага жакпашы мүмкүн, бирөөнүн ою мен өзүм оюмдагыдай кылып алам ремонтту. Ипотека болобу, наличка болобу, баары бир өзүңөр каалаган үйдү аласыңар, насип этсе. Бир үйгө токтолгон болсо, Ооба, токтолгон болсоңор, ошол үйдү алам деп эгер чечим чыгарган болсоңор, алса болот. Турак жайды көрдү. Ремонту жөнүндө айтсам, аябай деле ремонту жок, бирок квадрат метри бир аз чоңураак. Мындай үй турак жай алган кадрларыбыздын саны көбөйсүн демекчимин, себеби баягы Кыргызстан жараны болгон үчүн регистрация аябай азыр проблема да. Келинге койдурам, качан койдурам, басала болуп калабы, жок болуп калабы деген эле көйгөйлөр. Эч болбосо ошол регистрациясы биринчи очередь чечилет. Турак жай алгандан кийин баягы өзүңдүн үйүңдө жашаган албетте башкача сезимдер дагы квадрат метрин позволять этмегенге чейин регистрация койгонго мүмкүн. Кийинчи недвижимость агенттиги бир гана Москва шаарында эмес, Россиянын баардык аймагында турак жай менен иштешет. Кыргыз жарандарына официальный жумушу болсо жардам берүүгө дайыма даяр. Мекендештер дагы баса белгилеп айтчу нерсе, баягы кайрылганда ада биринен чыккандан кийин негизи көп убакыт турак жай караганга кетет да, андан кийин ойлошу мүмкүн, мисалы үчүн бул үйдү алып бергиле деп прям сурангандар дагы бар. Бирок эң башкысы документ жагы туура болуш керек. Эгерде документ жагы дагы ката болуп калса, биз андай үйлөрдү алып бере албайбыз. Кээде болот, ипотекага дагы туура келбейт, наличныйга туура келбеген үйлөр дагы бар. Кадарыбыз дагы мындан мурун буга чейин токтолгон, баардык процесс башталган, аванс киргизилген, бирок бир 2 күндөн кийин, өткөндөн кийин үйдү сатпайм деп койгон. Баягы сатпаган адамга биз дагы заставлять эте албайбыз. Чындыгына келгенде кайсы үй насип кылса, ошол буйрут. Себеби башында бул ушул үйдү көргөн, дал ушул үйдү көрүп, баягы жактырган этажыңыз жакшы экен деп анын бир 10-15 үй көргөн, үй көрүп, именно биринчи ушул көргөн үйгө токтолду. Ошол эң башкысы агентство үчүн, кийинчи недвижимость агенттиги үчүн кадрлардын ой пикири маанилүү, кымбат. Себеби ар бир адамдын мындай эң кымбат сатып алган мүлкү. Убурлар болгон, негизи келгенде эле өзүнүн так оюн билдирген, же мен ремонтун карабайм деп, ошого ылайыктап ремонтту кичине слабыйраак карадык. Себеби квадрат метри сиздер менен калат. Ооба, балким ремонту жакшы болушу мүмкүн, бирок анын ордуна сиздер квадрат метрин сатып алсаңыздар, жыл өткөн сайын ремонтуну өзүңүздөргө жараша жасап алсаңыздар болот. Мекендештер, сиздер дагы кадрларыбызды куттап койсоңуздар болот.